Рахмат. Кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичте. Рахмат. Мен де биринчи суроуда, вообще майнинг компания бизге Кыргызстанга керекпи вообще? Токтотуп койгула менин убактымда. Мен бияктамын. Майнинг компания керекпи вообще бизге? Султанбай Абдрашитович, бул боюнча мен жекече оюм кереги деле жокпу деген өзүм жеке оюм да бул. Абдан туура, кереги жок вообще. Себеби деген мына азыр жалдан пайыздеништен айтып атат. Кичинекей эле пахта заводдорго бизге электр энергия жетпей атканда. А биз болсо целый эмелерди, створлорду ошол мини гэстерге берип, майнинг компанияларга берип атабыз. Мынан только зыян да, өнүгүүгө түздөн түз тоскоолдук кылат бул майнинг компаниялар. Себебиден электроэнергияны мындай иштеткен это просто разбазаривание собственных энергетических ресурсов. Вот. Ошондуктан муну вообще запрет кылыш керек вообще майнинг компания. Вообще өзүнү сыйлаган, өнүккөн мамлекет майнинг компания вообще киргизбейт өздөрүнөчү. Ошондуктан бул аябай зыяны көп да. Бул жерде чоң коррупция жатат да. Сиз өзүңүз деле айтып кеттиңиз. Мына биздин уруксатсыз эле согласование кылып айтырып киргизип койгон деп. Чистейший Алмаз Акунжанович, пожалуйста, обратите на это внимание. Здесь глубокая коррупция лежит. Коррупционно чистая майнинг компания, это чистейшая коррупционная схема. Ошону бизге вообще пайдасы жок бунун. Өнүгүүбүзгө түздөн түз тоскоолдук кылып атат. Мына яркий пример Жалдин айтты. А это небольшие заводы болгону, бул пахта заводдор кичинекей эле цехтер булар. Ошого жеткире албай аткан эмени биз майнинг компания. Өзүңөр билесиңер, бир майнинг компания Бишкек шаарынын бир районунун эмесин жеп коет бир суткада. Годовой потреблениясын. Не кереги бар ошого окшон? Кимге кереги бар? Бул только бир 5-6 эле кишинин кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан нерсе. А биздин Кыргызстандын экономикасына түздөн түз зыян келтирип атат. Это вообще экономический безопасностька түздөн түз эмесин келтирип атат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул законду вообще өткөрбөш керек. Вообще надо запретить эти компании, майнинг компании. Рахмат.